Интернет аркылуу акча табуунун оңой жолу Avalon сайтында баары жөпүнөкөй оптимизациялык аркылуу өтүп, алгач катталыңыз. Андан соң инвестор катары акча саласыз. 24 саат 7 күндүк кылып, жыйынтыгын бир күндө байкаңыз. Президенттикке талапкер Адахан Мадумаровдун артыкчылыктары жана кемчиликтери. 2021 жылдын 10 январына белгиленген президенттик шайлоодо ат салышууну көздөгөн талапкерлердин саны бүгүнкү күндө 9га жетти. Бул акыркы чек эмес. Дагы талапкерлигин коюшу ыктымал болгондор бар. Башкасын айтпаганда да, азырынча президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров расмий түрдө БШКга арыз таштай элек. Бирок ал аламанга аттана турганын, 14 ноябрга чейин өзүнүн ыйгарым укуктарын тапшыра турганын билдирген. Биз мамлекеттин башчылыгына талапкерлигин коюп жаткан жана кое тургандардын ичинен таасирлүүлөрүнүн жеңишке жетүү мүмкүнчүлүгү барларынын артыкчылыктарына жана кемчиликтерине өз-өзүнчө токтолуп кетүүнү туура көрдүк. Бул ирет анализге Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров илинде. Калгандарына кийинки макалабызда кайрылабыз. Адахан Кимсанбаевичтин улуттук лидерге айлануу мүмкүнчүлүгү кеңири, өзүн өтө ишенимдүү алып жүрүп алат. Так жана таасын сүйлөйт. Ар кандай туңгуюк абалдан бал тили менен чыгып кете алган жөндөмү бар. Жөн гана сүйлөбөй, макал лакаптарды кошуп, образдуу сүйлөйт. Башка саясатчылардан айырмаланып, өзүнө гана тиешелүү туруктуу электоратка ээ. Өлкөбүздүн түштүк аймагында жана чет мамлекеттерде өзгөчө Россияда эмгектенип жүргөн мигрант мекендештерибиздин чоң ишенимине ээ. Алар Мадумаров жаңылып жатса да колдоп турганга даяр. Өлкө ичинде саясий жана экономикалык оор кырдаалдарда өзүнүн пайдасына упай топтоп алганга маш. Албетте кайсы бир конкреттүү сунуш демилгелерин айтканын уга элекпиз. Бирок кандай гана бийлик болбосун кетирип жаткан кемчиликтерин көзгө сая көрсөтө алат. Азыркы тапта Мадумаровдун айланасына бириге калууну көздөгөндөр да арбын. Мисалы учурда соттук териштирүүлөрдөн баштары чыкпай турган саясатчылар, бүгүнкү бийликти кыртышы сүйбөгөндөр, реваншисттер Адахан мырзанын жанынан орун алышы мүмкүн. Ошону менен эле чектелбей, анын шайлоо кампаниясына кетүүчү каражаттарды да камсыздап бере алышат. Азыркы тапта Садыр Жапаровдун бийлигин чет мамлекеттер тааныбай жатканы белгилүү. Демек, бул саясий фигурага алардын ичтери анчейин чыкпай турат. Ошондон улам тышкы саясий күчтөр Жапаров менен кызматташууну каалашпаса, анда Мадумаровго басым жасоолору күтүлөт. Ошону менен катар эле каржылык жактан да, башка жагынан да колдоого алышат. Бул жогоруда айтылгандар Адахан Кимсанбаевичтин президенттик шайлоодо жеңишке жетүү мүмкүнчүлүгүн камсыздап берүү артыкчылыктары. Ошол эле убакта андай мүмкүнчүлүктү алсыратуучу кемчиликтери да жок эмес. Анын башка оппоненттери маалыматтык чабуул жасаарда дароо эле Мадумаров 2005-2010 жылдары өтө жогорку мамлекеттик кызматтарда отурган, ошондо эмнени кыйратты эле деген суроону кабыргасынан коюшаарын күтсөк болот. Мисалы, ал вице-премьер-министр, мамлекеттик катчы, парламент спикери, коопсуздук кеңешинин катчысы сыяктуу кызматтарды аркалаган. Бирок ушул кызматтардын дээрлик баарынын ийгиликтүү кеткен эмес. Жогорку кеңеш төрагалыгынан өзүнүн кабинетин жаңгак жыгачы менен мыйзамсыз салгалоо аракетинин арты менен кеткен. Ошол эле убакта анын спикерлиги алдында Каркара жайлоосунун Казакстанга өтүп кетиши ратификацияланган. Коопсуздук кеңешинин катчысы болуп туруп, Баткендеги 275 метр кыргыздын жерин тажиктердики деп тааныган протоколго кол койгону да унутта калбайт. Өтө чоң ор койгон кемчиликтеринин бири анын эч бир саясий күч менен ымалага келише албаганы. Анын кырс мүнөзү акыркы 10 жылдан бери шайлоолордо жеңилүүсүнө жетилеп жүрөт. Бул жолку президенттик шайлоодо фавориттер саналган Жапаров, Исаев, Бабановдор менен биригүүгө барышы да күмөн. Баса Бабанов Жапаровдун пайдасы үчүн шайлоого катышпай турганын жер салды. Демек, эми Мадумаров да Исаев менен биригөөнүн жолун издөө калды. Акыркы окуяларда Мадумаровдун туруктуу тарапташтарынын кайсы бир бөлүгү Жапаровдун колдоочуларынын катарына кошулуп кеткени байкалды. Бул дагы ал үчүн жакшы көрүнүш эмес. Дагы бир олуттуу кемчилиги айтып алган сөздөрүн айткан эмесмин деп таанып кетмейи. Маселен, Тажи илдети тууралуу, анан дагы Акаев Бакиевди чоң урмат сый менен Кыргызстанга кайтарып келем дегени апрель баатырларын жырткычтарга теңегени. Бирок баары бир президенттик шайлоодо жеңип чыгуу мүмкүнчүлүгү бар. Ал үчүн өзүнүн айланасына таасирдүү фигураларды тарта бериши керек. Кырс мүнөзүн жумшартуу зарыл. Анан дагы айткан эмесмин деп таанууга аргасыз болбой турганда этияттап, ар бир сөзүн салмактап сүйлөгөнү эп. Сагынбек Сатыкеев, Булак медиа центр сайты. Айыл чарба министри Телек Токтогазиевдин апасы баламдын бирде эки кылмай сапаты кичинесинен эле бар.
Айыл чарба министри Тилек Токтогазиевдин апасы Бүбүсара Асанбекова атасынан ажыраганда уулум сынып калабы деп корктум эле. Өлкөбүздө болуп аткан окуялар ишкер депутаттыкка талапкерлигин койгон Тилек Токтогазиевдин беттегенин бербеген өжөр экенин далилдеди. Мындай адамды адатта отко салса күйбөгөн, сууга салса чөкпөгөн деп сүрөттөшөт. Жаш, билимдүү, дымактуу, максатын так кое билген адамды кандай эне төрөп тарбиялады экен деген суроого каарманыбыз жооп берди. Эже, уулуңуздун кызматы кут болсун. Кандай сезимде болуп атасыз? Рахмат. Уулумдун министр болгонуна кубанып толкунданып атам. Жаш болсо да анын билимине, тажрыйбасына ишенип, чоң милдетти берип аткандарына ыраазымын. Билими, алдына койгон максаты бар адам тилегине жетээрине ишенем. Өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз, канча балаңыз бар? Менин кесибим инженер-технолог. Политехникалык институтту бүтүргөм. Консерва заводунда көп жыл лаборант болуп иштедим. Кийин долбоордук бюролордо, Кыргызстанда эмгектендим. Учурда 61 жаштамын, пенсиядамын. Өзүм кол өнөрчүлүктү жактырам. Бул тармакта да иштеп жүрөм. ГИИЗ дүйнө фондуна катышам. 4 балам бар. Улуу кызым Асел дары-дармек тармагында иштейт. 3 баласы бар. Жашоосуна тың. Кийинки кызым Роза банк кызматкери. Ал да 3 баланын энеси. Тилек төрөлгөндө 2 кыздан кийин уулду болгонума ишенбей ыйлап жибергем. Жолдошум да катуу сүйүнгөн эле. Кичүү уулум Бекжан болсо студент. Тилек кичине кезинен эле беттегенин бербеген өжөр беле. Тилектин мүнөзү тай атасын тарткан. Оюндагысын ачык айткан сапаты да тайларына окшош. Кичинесинде бир нерсеге кызыгуусу күч болчу. 1-класска барганда орусчаны жакшы сүйлөй алчу эмес. Ага болбой эле орус класска берип койдук. Тырышып жүрүп тилди өз күчү менен өздөштүрүп, кыйналса да класстын алдыңкы окуучуларына кирген. Окуусунан жаңыдан ийгиликтерди жаратып баштаганда жашоо шартыбызга байланыштуу жер которуп калдык. Барган жерибиздеги мектеп, гимназия мурдагы мектебинен да көчтүү экен. Башында 5-ке окуп аткан балам 3-кө түшүп калды. Математика сабагынан да аксап калды эле. Репетитор жалдап берип бат эле ал сабакты да өздөштүрүп кетти. Атасы жыйналышка барып калганда балаңды эле мактай беришет, уялып бүттүм деп калчу. Мугалимдер уулумдун жакшы окуганына кошумча кылып, элпектик, сылыктык сыпаттарында баалашыптыр. Ошондо эле өзү окуучу болсо да экөөбүз көчөдө ээрчип баратсак, сел-саяктарды көрүп калып, апа, бул кишилер эмнеге көчөдө жүрөт? Мен президент болсом, ушулардын баарына жумуш берем. Көчөдө калбайт, иштеп оокат кылышат дечү. Акчага кичинесинен сарамжалдуу беле. Туулган күнүндө кийим же велосипед сатып ал деп тыйым берсек, эзели бир жөнү жок коротуп, оюнчу калган учуру болгон эмес. Жол кире кылы, тамак ич деген акчаны да коротпой чогулчу экен. Эсимде, мектептин жанында Раререт деген китеп дүкөнү бар эле. Ошол дүкөндөн 2 күндүн биринде эле мектептен келатып китеп сатып алып келе берер эле. Бир жолу дүйнө картасы деген 3-4 дана энциклопедия келип түшүптүр. Баасы $200 экен. Биз берген акчаларды чогултуп ошол китепти да сатып алган. Кийин тарых, география сабагынан олимпиадаларга катышып, жакшы ийгиликтерди жаратып келчү. Жогорку класстарында тренингтерге, англис тили курстарына барып жүрдү. Кайсы тармакка барбасын жакшы ийгилик жаратмайын, жаны тынч эмес. Өз алдынча качан акча таап баштады. 16 жашында бир уюмга ишке кирди. Ошондо 2000 сом айлык алып келгени эсимде. Дүкөнгө кирип нан, жумуртка, май көтөрө келиптир. Ошондо уулумдун кылган ишине ичим жылган болчу. Кийин Тышкы иштер министрлигине стажер болуп кирди. Ал жактын иш системасын көрүп келип аябай капа болгон. Жөн эле чай ичип, компьютерде оюн ойноп отура беришет экен деп келген. Азыркы системанын катачылыгын ошо таптан баштап ойлонгон болуш керек. Мектепти мыкты бүттү. АУЦга тапшырсын, окуусунун акысын төлөйлү деп алдын ала акча чогултуп жүргөнбүз. Бирок уулум бизди сүйүнтүп, Кыргыз Орус Славян университетине бюджеттик негизде өтүп кетти. Баягы чогулткан акчаны өзүнө уролуп, унаа алып берели десек, ал акчаны мага бергиле, ишкерлик баштайм деди. Ошентип коктейл бизнесин баштаган. Анысы жакшы болбой кафеге өтүп кетти. Айтор баламдын 1-2 кылмай сапаты кичинесинен эле бар. Ортодон банкрот болуп стресс болдум деди эле. Кантип чыкты ал кырдаалдан. Ал кезде атасы акыл насаатын айтып, сабырдуулукка чакырып, кеңеш берип жол көрсөттү. Ал күндөрү кайра башынан эскерүү мага оңой эмес. Күнөскана иштеткенде жанында жүргөн кишилер эле чоң суммадагы акча алып качып кетип, оор жагдайга калтырышты. Уулумдун сынып калбай, чөгүп кетпей стресске туруштук бергени мени кубандырат. Бул жагынан мүнөзү атасын тартыптыр. Балдарыңыз атасынан сиз жолдошуңуздан айрылган учурда оор болгондур.
Жолдошум 2019-жылдын декабрь айында операция болгон. Медицина жагы бизде жакшы эмес экенине ушунда билдик. Себеби ага чейин эч кимибиз олуттуу ооруп ооруканага жатып көргөн эмеспиз. Жолдошум үйгө бир жумадан кийин чыгып келди. Бирок абалы начарлап кетти. Телек башында атасынын оорусу мындай күч алып кетет деп ойлогон эмес экен. Америкага иштери менен кетип аткан болчу. Мен келгече чуркап калат экенсиз деп узаган. Тескерисинче Телек келгенде ден соолугу кескин начарлап кетти. Көрсө өпкөсү 4-стадиядагы рак экен. Кеч билип калдык. Балам менен кыздарым Туркиядан жакшы клиника таап алып кетишти. Балам атасын ажалдан алып калуу үчүн болгон аракетин жумшады. Жанынан чыкпай кичинекей баладай эле карады. Ага болбой бир заматта колубуздан жулдуруп ийдик. Асманыбыз урап тообуз кулап кеткендей эле болдук. Телек стресске түшүп кетпесе экен деп корктум эле. Ошол учурда пандемияга туш келип калып, өзүн колго алып элге жардам берем деп келиним экөө чуркап жүрдү. Жолдошум каза болгондо чөгүп, депрессияга түшүп кете жаздадым. Жетелешип чогуу чай ичээрде жалгыз калган оңой эмес экен. Тирүү кезиндеги видеолорду көрүп ыйлап аттым. Телек болсо мендеги бул өзгөрүүнү байкап, папа ыйлабаңыз, сиз ушинткен сайын атам кыйналат деп мени санаадан ойготту. Уулумдун кайратына ошондо дагы бир ирет таң бердим. Келиниңиз жөнүндө айтып берсеңиз. Келиним Телек окуган окуу жайдан дүйнөлүк экономика бөлүмүн бүтүргөн. Биздин үй бүлө чоңда, конок үзүлбөйт. Башында бир аз жат болду окшойт. Кийин биздин шартка ыкташып жашап кетти. Англис тилин эркин сүйлөйт, билимдүү. Жаңы турмуш курганда кенен чонон жашагыла деп бөлүп койгонбуз. Кийин балалуу болгондо каралашып, багышып атып кайра чогуу туруп калдык. Уулу Бакай 6 жашта, кызы Ырысай 3 жашта. Неберелеримди баккандан өткөн ырахат жок мен үчүн. Уулуңуздун айланасындагы окуялар жүрөк ооруткандар. Шайлоого аттанганда тынчсыздандым. Ар кандай сөздөр айтылып атты. Тайэнесинен, чоң энесинен бата алды. Шайлоодон кийин митинг башталды. Эне катары жүрөгүм ошондо ооруй баштады. Өзү телефонун жоготуп алыптыр. Жанында жүргөндөр кабарын айтып атышты. Телектин башына таш тийиптир деп улуу кызман укканда астыман жер көчтү. Ага чейин ар кимиси үйгө чейин келип, үй жайыңарды өрттөп талкалап кетебиз дешкенинен неберелеримди алып тынчыраак жакка кетип калдым. Бир жумадай үйгө жолугон жокпуз. Ошол күндөр биз үчүн кооптуу, оор эле болду. Социалдык тармактардын колдонуучусусузбу? Ал жакта уулуңуз тууралуу ар кандай пикирлер бар. Оба көп жыл болду катталганма. Телектин дарегине не деген гана сындар айтылган жок. Башында ар бир сөзгө жүрөгүм ооруп жүрдү. Эне болгондон кийин балаңды коргоп калгың келет экен. Телек карачы, сени ушинтип айтып атышат. Катуу айтып чыкпай эле койчу десем. Апа, булар атайын фейктер. Кылар жумушу ушу деди. Кийин ал сөздөрдү жеңил кабыл алганды үйрөндүм. Уул кыздарыңыз ийгиликтүү чыгыптыр. Эне үчүн мындан өткөн бакыт болбосо керек. Канткенде эне балага туура жол көрсөтө алат. Негизи эркек балдарды эмгекке кичинесинен тарбиялаш керек. Айылдын турмушу жакшы жардамчы болот. Баланын ойлонуусуна, сүйлөөсүнө эркиндик беришибиз керек. Биз ай чоңдор сүйлөп атканда аралашпа, эшикке чык дейбиз. Бул ата-эненин катасы. Баланын канатын кыркуусу мүмкүн. Мисалы кичүү баламды архитектор болосуң деп сүрөт тарттырып кыйнай берчүмүн. Анткени кичине кезимде өзүм архитектор болгум келчү. Көрсө анда кызыгуу шык деле жок экен. Жөн эле кыйнай бериптермин. Демек бала максат коюуда. Ага төрткү гана берип, оюңду таңуулабаш керек экен дедим. Атасы экөөбүз деле көп кыйынчылык тарттык. Бирок тапкан ташыганыбызды балдардын билим алуусуна жумшадык. Билимди жакшы алуусуна шарт түздүк. Мен бирөөгө атааңдашып, көрө окатка кызыкпайм. Бирок билимден акча аябаш керек. Бала өз күчүнө ишенгенди кичинесинен өздөштүргөнү жакшы. Мейли мектептен орто баа алсын, бирок аны өз күчү менен алганы маанилүү. Балдарымдын бирине да пара берип окуткан эмеспиз. Абдан көп кыйналышты. Мээнеттеништи. Акыры мынтип акыбети кайтып отурат. Кудайга 1000 мертебе шүгүр. Балдарыма ыраазымын. Булак аргумент KJ.